суу келип, мынакей кубанып атабыз. Бул күндү Байкыштагы айылынын эли ушул жер айыл болуп жаралгандан бери күтүп келишкен. Буга чейин жергиликтүүлөр 3 чакырым алыстан суу ташып ичишчү. Ар бир үйдөн суу чыгып калганы чоң көйгөдөн арылгандай болуп калды. Бул ишти Ак Суу районундагы Коштөбө айылдык кеңешинин депутаты Сыдык Алы Хайдаров демилге көтөрүп, уюштуруу менен ишке ашырды. Бул жердеги элдин таза суусу бир туруктуу болгон эмес болчу буга чейин. Ошондуктан бул айылдын эли таза суу менен камсыз кылуу жөнүндө мага депутаттык наказ катары беришкен. Ошентип элдин демилгеси менен айыл өкмөтүнүн башчысынын аракети менен, айыл башчысынын аракети менен бул ишти ишке ашырып жатабыз. Айылдын тургундары 200 миң сом каражатты топтошту. Андан сырткары айыл өкмөтү бул демилгени колдоого алуу менен 500 миң сом кубаттоого алды. Айылдын жаштары болсо уюшуп 5 чакырым жерге түтүкчүлөрдү жаткырып казып келишти. Эми ар бир үйгө суу түтүгү киргизип, эл ичүүчү таза суу менен камсыз болду. Бюджеттен тендер аркылуу 850 метр полиэтиленовый труба, профиль, жалпы суммасы 117.240 сомдук каржылоо иретинде бизге ушундай жардам көрсөттү. Калган жумуш күчтөрү казуу иштерине жардам көрсөттү. Элге да рахмат, ушундай демилге көтөрүп чыккандарга рахмат. Коштөбө айыл аймагына караштуу 7 чоң айыл болсо, алардын дээрлик бардыгы быйылкы жылда толук таза суу менен камсыз болот. Учурда дагы 2 айылга таза суу тартылууга даярдык көрүлүп жатат. Андан сырткары Байкыштактагы сууну суга суу катарында пайдаланууга шарт бар. Суу жер алдынан буруланып чыгарылган. Чыгарылып жаткан таза суу аталган айылдагы 150 кожолукту суу менен камсыз кылды. Буга чейин Араб мамлекет мамлекетинин жардамы менен 4 айылга чыгарганбыз. Мына азыр бул Атана айылынын Байкыштагы учаскесинде турабыз. Бул жерге айыл өкмөттүн күчү, анан жамаат элдин жардамы менен мына ушул жерде азыр текпей бир 1,5 миллиондук иш болду. Мына ушул бул биздин чегерде турган айыл өзү негизи. Ушул айыл азыр башынан аягына чейин таза суу менен камсыз болуп атат да. Айылды таза суу менен камсыз кылуу ишинде эмгек ак калбастан эмгектенип, бул ишти сапаттуу бүткөрүшкөн айылдын жаштарына аксакалдар ак баталарын да беришти. Аракет кылып, каяктардан суу алып келип, курттаган сууларды эми мынакей көрүп атасыңар. Ичип, ушулар менен кыйналып аттык эле. Рахмат. Мындан ары дагы ушул окшон таза сууларды көбөйтүп, элдин акыбалын сураган өкмөтүбүзгө рахмат, мамлекетке рахмат. Ушулардын балдарга өмүрү узун болсун, өрүшү жайык болсун, өрүшү балант болсун. Президенттин жеке көзөмөлүндө турган айыл элин ичүүчү таза суу менен камсыздоо долбоору бул айылда быйыл толук ишке ашат. Алдыдагы милдет суу түтүктөрүн сактап, сууну сарамжалдуу пайдаланууда дейт тургундар. Байгазар Аймкулов, Абдуман Калбаев, Нурболот Мамметалиев, Ак Суу району.